Кана, көзүңүздү ачыңыз да бул керемет дүйнөгө сууктануу менен карап көрүңүз. Бүгүн биз денебиздеги татаалдыгы боюнча мээден кийинки 2 органга саякат жасамакчыбыз. Бирок жакшылап көңүл буруп карап туруңуз. Баары заматта болуп кетет. Эң алгач биз ичине кирип алуубуз керектелет. Бул ак чекиттин артынан түшөбүз. Ал калкып учуп айнекчелибизге барып конот. Бул көзүбүздү жаап турган сырткы купол. Сиз анын формасын сезе аласыз. Көзүңүздү жабыңыз, үстүнө бармагыңызды коюп көрүңүз. Алгач колуңузду жууп алыңыз. Анан көзүңүздү ары бери кыймылдатып көрүңүз. Дөмпөйгөн бир нерсе сезип атасызбы? Дал ошол нерсе. Бул жерде кан тамырлар жок. Айнекчелибиз кычкылтекти түз эле абадан алат. Ошондуктан көздөрүңүз да дем аларын билип алыңыз. Бирок анын ичинде толтура аябай сезимтал нервтер болот. Качан гана алар ашыкча бир объектини байкап кала турган болсо, организмиңиздеги эң бат кыймылдаган булчуңдар ишке киришет. Сиз көзүңүзгө кирип кеткен чаңды жууп салуу менен бат-бат көзүңүздү ирмей бересиз. Келгиле, дагы бир жолу аракет кылып көрөлү. Көздүн ичине бир гана жарык менен кирүүгө болот. Көрүү жөндөмүбүз ушундайча иштейт. Дал ошол себептүү биз караңгыда көрө албайбыз. Бирок биз өз алдынча жарык чыгарбаган объектилерди кантип көрөбүз? Лампочка же күн болсун, кандайдыр бир булактан келип түшкөн жарык объектиге келип түшөт. Анын бир бөлүгү сиңип кетет да, калган бөлүгү объектинин үстүңкү катмарынан чагылышат жана көзүбүзгө келет. Алар кантип эле чагыла берет? Кененирээк алдыда сөз кылмакчыбыз. Элестетиңиз, аябай эле караңгы бөлмөдө турасыз. Жарыкты күйгүзүп көрүңүз. Дароо жарык менен кошо ылдамдайбыз дагы айнек-челден өтүп көрөбүз. Купола формасы жарыкты кийинки белгиленген чекитке, чечекейге багыттоого жардам берет. Бирок ал жака аттанаардан мурда каректен өтүп алуу керектелет. Бул көз чанагындагы кара так эмес. Бул кара көзөнөк. Себеби ал жакта жарык жок. Вспышка менен тартылган сүрөттө ал кызыл түстө. Себеби камеранын жарыгы көзгө кирип, арткы фондон чагылышат. Ал жакта кан тамырлар аябай көп. Ошондуктан карек кызыл түстө болуп көрүнөт. Бирок карек аябай эле кууш болот. Бул жактан өтө албайбыз. Жарык да аябай күчтүү болууда. Бул түстүү челдеги майда булчуңдар тагыраагы бизге жаккан көздүн түстүү бөлүгү каректи кичирейтүү үчүн жыйрылууда. Эми ал көздү аябай жаркыраган жарыктан коргоо үчүн жарыкты аз өткөрө баштады. Эгер жарыкты бир азга азайтып койсок, түстүү челдин булчуңдары кыскара түшөт. Көзгө колдон келишинче көбүрөөк жарык өткөрүп берүү үчүн каректин көлөмү чоңое түшөт. Анда алга карай кеттик. Каректи ашып өтөбүз дагы жолдон аспирин таблеткасынчалык көлөмдө болгон линзаны кезиктиребиз. Мурун менен кулак сыяктуу эле бул кичинекей хрусталик дагы өмүр бою өсүп чоңоюп турат. Камеранын объективи сымал, ал дагы жарыктын көз торчосуна, тагыраагы көздүн арткы бүңдөөйүнө өтүүсүн камсыз кылат. Узактагы объектилер тунук көрүнбөйт экен. Хрустальча жарыкты кайсыл жерге багыттап жатканын караңыздар. Көз торчосуна эмес, анын бир аз алды жагына багыттап жатат. Бул нерсе негизи көз кадимки көздөн бир аз узунураак болсо, ушундай белгилер болот. Эгер сиз алысты жакшы көрө алсаңыз, тагыраагы жакын жердегилер тунук көрүнбөсө, фокус чекити көздүн сыртына чыгып кеткен болот. Эч камсынабаңыз, бул нерсени көз айнектер менен оңдоп коюу оңой эле. Негизи биз көзгө каранган кезде көздүн алтынчы гана бөлүгүн көрөбүз. Калганы баштын ичинде жайгашкан болот. Көздүн чыныгы көлөмү пинг-понг ойноочу топтун көлөмүнчө гана болот. Бирок дал ушул сыртынан кымындай гана көрүнгөн органдын ичинде 2 миллиондон ашык жумушчу бөлүктөр бар. Көздөр аларды көз чарасында кармап турган 6 булчуңдун жардамы менен ары бери кыймылдашат. Алардын айрымдары көз өз багытын өйдө, төмөн, оң жана сол тараптарга кыймылдата, ошондой эле тегеренте алуусу үчүн кыскарып турушат. Келгиле анда жарык проекциясына жакшылап көз чаптырып көрөлү. Элестетиңиз, сиз көк үстөлдүн үстүндө турган кызыл алманы карап турасыз. Үстүндө болсо сары лампа илинип турат. Эгер сиз ал нерсени көздүн арткы экранынан ичинен көрө ала турган болсок, бул сүрөттөлүш тескерисинен көрүнмөк. Мунун баары хрустальчанын нурду кысып көрсөткөнүндө болууда. Бирок биз көздөр проектор болбогон үчүн сүрөттөлүштү көз торчосунан көрө албайбыз. Болгону жарык көз чанагынын арткы дубалчасына түшүп турат. Ал жерде болсо нервтер жана өзгөчө рецепторлор жайгашкан.
Алар көзгө келип түшкөн жарыкты нервдик импульстарга айлантат. Ал эми ме аларга маани кошуу менен аларды расшифровкалап турат. Ошентип биздин саякатыбыз уланууда. Булар болсо биздин рецепторлор. Булар атайын таякчалар жана кумганчалар болуулары мүмкүн. Кумганчалардын артынан биздин укмуштуу көзүбүз 7 миллионго чейинки түрдүү түстөрдү көрүүгө жөндөмдүү. Ошол эле учурда кумганчалар 3 гана түргө бөлүнүшөт. Алар кызыл, жашыл жана көк түстө. Дал ушул түстөрдүн биргелешкен аракетинен биздин көзүбүз пурпур, шартриоз жана деңиз суусунун түсүн айырмалап алганга жөндөмдүү болуп калат. Бирок дальтониктер алардын катарына кирбейт. Аларда жогоруда айтылган кумганчалардын бири жок же болбосо туура эмес иштеп жаткан болушу мүмкүн. Мындай адамдар айрым түстөрдү көрбөйт же башкача түстө көрүшөт. Мисалы үчүн, эгерде ал адамдын жашыл кумганчалары жабыркап калган болсо, жашыл жана сары түстөр ага кызыл же күрөң түстө болуп көрүнөт. Анан дагы таякчылар бар. Алар кара, ак жана алардын ортосундагы боз түстүн 500дөн ашык түрүн кабыл алышат. Алар кумганчаларга караганда көп жана негизи алар перифериялык көрүү үчүн жооп беришет. Ооба, биздин көрүү аянтчабыздан тышкаркы дүйнө бизге ак-кара түстөгү телевизор сыяктуу көрүнөт. Ошондой эле таякчылар жарык аябай начар тийип турган жерде да көрүүгө жардам беришет. Көзүбүздөгү рецепторлор биз көрбөй жатканда да көрүнүштү чагылдырып берүүгө жөндөмдүү болушат. Сиздин жашооңузда дагы сөзсүз түрдө мындай окуя болсо керек. Сиз күйүп турган лампаны караңгыда карадыңыз, анан көзүңүздү жууп салдыңыз. Бирок дагы деле лампанын күйүп турган нурун көрүп турасыз. Бул фоторецепторлор мээге визуалдык маалыматты жиберүүнү уланта беришет. Таякча жана кумганчалар нейрондор менен байланыштуу болушат. Ошондуктан маалымат ал жака түшөт дагы көрүү нервине өткөрүлүп берилет. Бул жерде кан тамырлар жана мээге болгон негизги багыт көз чанагынан кирип чыгып турат. Анан дагы бул жерде сокуртак жайгашкан болот. Бул жерде кумганча менен таякчалар жок болот. Сиз бул нерсени текшерип көрсөңүз болот. Кагаз менен калемди алыңыз. Кагаздын сол жагына чекит, анан оң жагынан бир алаканчалык аралыкка плюс белгисин коюңуз. Кагазды сунулган колдун аралыгында кармап туруңуз. Оң көзүңүздү жаап, плюс белгисине караңыз. Бул жерде сокуртак жайгашканы үчүн чекит жок болуп кетет. Эгерде ал дагы деле көрүнүп турган болсо, чекит жоголуп кеткиче кагазды алыстатып, жакындатып көрүңүз. Сол көзүңүздү жабыңыз дагы ошол нерсени кайталаңыз. Бирок бул жолкусунда чекитти караңыз. Ошондо сокуртакта калып калган плюс белгиси дагы жок болуп кетет. Мээ жетпей жаткан маалыматты толуктай алган үчүн бул нерсени байкабаган болуңуз мүмкүн. Ошентип көрүү нерви боюнча биз расшифровка органына, мээге сапар тартабыз. Ооба, биз нерв системасында жүрөбүз жана электрдик импульстар менен жанаша саякаттоодобуз. Көрүү нерви бизди мээдеги көрүү кабыгына алып барат. Дал ушул жерде тескерисине оодарылган көрүнүш кадимкидей жана түшүнүктүү болуп калат. Бул нерсе көк үстөлдүн үстүндөгү кызыл алма эле. Үстүнөн болсо сары лампа жанып турат. Мээ кайсыл жак жогору, кайсыл жак төмөн экенин кулактардын артынан түшүнөт. Тагыраагы вестибулярдык аппараттын арты менен. Анын көлөмдүү бөлүгү кулакта жайгашкан болот. Мээ баш катырманын табылбай жаткан бөлүктөрүн таап алат. Мисалы, алар сокуртак тарапта калып калган болуусу мүмкүн. Ал маалыматтар эң ири маалымат архивинин негизинде чогулган болот. Сол жактагы сокуртакта жайгашкан болот. Ошондуктан мен болгону жетпей жаткан бөлүктү толуктап коем. Бирок биздин окуялар адамдын көзүнө жарык менен саякатка аттанган жерден башталбайт да. Ал баштапкы жарык объектиден чагылып, көзгө түшкөн жерден башталат. Эмнеге биз ар кандай түстөрдү көрө алабыз? Себеби көрүнүп турган жарык ар түрдүү толкун узундугуна ээ болот. Үстөлдүн үстүндөгү кызыл алма башка түстөрдү жутуп коет да, кызыл жарык толкундарын чагылдырып турат. Үстөл көк түстөгүлөрүн чагылдырат жана башка. Кара объект баардык жарыкты жутуп алат да, ал эми ак түс анын көлөмдүү бөлүгүн чагылдырып берет. Чагылган толкундар аларды жакшы сезген таякчалар менен кумганчаларга барып түшөт да, бизди курчап турган дүйнө түркүн түскө боёла калат. Эгерде сиз бүгүн жаңы бир нерсе үйрөнгөн болсоңуз, видеобузга лайк басыңыз дагы, досторуңуз менен бөлүшө кеткенди унутпаңыз. Lights Media менен бирге болуңуз. Жаңы, кызыктуу жана пайдалуу видеолордон көрүшкөнчө.